Сезбек, донорлор деп айтмакчы. Бул эми Маданият министрлигине келип жаштар кошулду деген менен Маданият министрлигинин өзүнүн буга чейин маданияттын өзүнө жетпей аткан каржысы бар. Мамлекеттин бир 3% гана бөлүнүп өткөн, азыр эми ошону бир 10%га жеткизгенге бюджеттен аракетин көрүп атышат деген менен алда чечилеби чечилбейби өзүбүздө баягы даңкыстык канчалык деңгээлде экенин ар бир кыргыз билип турса керек. Анан ушундай убакта кайсы бир деңгээлде ушул министрликтин жалпы эле маданият тармагынын өнүгүп кетиши дагы бир жаштардын колунда болуп турган жокпу? Себеби жаш деген жерге жакшы долбоорлор болсо, дүйнөлүк донордун баарысы келгенге даяр. Себеби жаш ал жерде өнүгүү болоруна ар бир баягы келе турган ошол донорлор ар бир өзүнүн ыктыяры менен, өзүнүн бир чын ишеними менен келеринде шек жок да. Ушул жактан алып караганда жаштарга бир талап коюп, кайсы бир деңгээлде дүйнөлүк бир чоң ушундай бир организациялар менен, мекемелер менен бир иш алып барууга бир барбы силердин бир планда? Негизи координациялык кеңеш деп бул мезгилге чейин даярдыктар болуп келген. Анан мага чейин мурда бир жолу ушул чогулуп бардык жоболору иштелип чыгып, мындай болуш керек деп, мындай кайсыл бир деңгээлде фундаменти коюлган жумуш да. Мына биз келдик, чоң жолугушуу кылдык. Биз менен бул мезгилге чейин жаштар саясатын өнүктүрүүдө иштеген биздин өнөктөштөр. Ошол эле учурда бизге бул мезгилге чейин биз менен байланыш элек өнөктөштөр. Баарын тең биз чалып келгиле, биз өзүбүздүн жаштар саясаты, мамлекетибиздин жаштар саясаты боюнча планы менен силер менен бөлүшөлү. Анан бардык тармактан кызматташа албайбыз. Албетте ар бир ошол өнөктөштөрдүн өздөрүнүн бекитилген пландары бар. Өздөрү алар 2022-жылкы пландарын бекитип койгон да. Анан алдын ала баягы кыймылдар болот да. Бирок ошол эле учурда биздин ушул чоң жаштар саясаты жана блогубуздун бир кичинекей 3 көйгөйдүн негизинде биз менен кызматташкыла деп өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле. Бизге ошол биздин ушул көз карашыбыз маселе болгон, чечүү жолдору, дүйнөлүк практикада кандай болот, ошол тармактан ушул укуктук ченемдик актылар боюнча иштөө жана башка ушул тармак боюнча биз көмөк сурадык да. Бул деген нерсе албетте көп ушул өнөктөштөрүбүз бизге техникалык жардам берет, техническая поддержка деп коет. Бул албетте акча түрүндө эч кандай жардамдар болбойт, бирок ошол эле учурда эксперттерди камсыздап, ошо биздин иш-чараларыбызды өткөрүүгө көмөктөшүп, ошол эле жанагы жана керектүү техникалар менен камсыздап берүү, бул эбегейсиз чоң нерсе да. Адамдык ресурс жардам беришет. Биз кечээ ошол жолугушууда ошол министрибиз Караят Олжубаевичтин катышуусунда, ошондой эле биздин администрацияда биздин кураторубуз Эржигит мырзанын катышуусунда, биздин директор Канат Кеңешовдун катышуусунда биз ушул чоң иш-чараны өткөрдүк. 30га чукул эл аралык уюмдар келди. Биз негизги багытыбыз ушул көрсөтүүдө баягы иштей турган документтерибизден сырткары 3 чоң көйгөйдү айттык. Бул биринчи көйгөй, бул НИИТ категориясы. Бул деген эмне деген категория? Бул изилдөөдө, дүйнөлүк изилдөө, тиги жашоого, анан кесиптик, билимдик даярдыгы жок жаштар. Бул биринчи чоң көйгөй. 2018-жылкы изилдөөнү карасак, ар бир 5-чи жаш ушул НИИТ категориясына кирет экен. Бул деген сөз биз даярдыгы жок жаштарды келечекке даярдыгы жок ушул келечекке жөнөтүп атабыз деген сөз да. Бул жаштар деген сөз биринчиден биз аныктаманы берип алыш керек да, туурачы. Жаштар дегеле ким бул жаштар деген сөз? Жаштарды ар кандай баягы зататооч түрүндө айтабыз да, бул биздин келечек. Жаштар бул биздин бир ушундай бир көп нерсени да, биздин улай турган, ушул сыяктуу келечек деген бул биздин келечектеги образдуу кылып, ушул сыяктуу колдонобуз. Бирок биз бул аныктамага өзгөчө маани берип алыш керек да. Жаштар бул албетте келечек. Бул биздин эртеңки келечегибиз. Бул нерсе эч кандай спору жок нерсе. Бирок ошол эле учурда жаштарды биз этиш формасында алган туурараак болот да. Жаштар бул процесс. Жаштар үзгүлтүксүз өзгөрүүгө душа болгон процесс. Бул мезгилде кандай, эмне үчүн кыймыл аракет да. Жаштар билим алат, өзүн издейт, калыптанат, тактайт, өзүнүн багыттарын аныктайт, келечек болгондой өзүнүн калыптанат да.
А бул мезгилге өзгөчө көңүл буруш керек деген нерсе, өзгөчө мамлекет деңгээлде көңүл буруш керек деген нерсе эмнеден чыгып атат? Дал ушул жаш мезгилде бул эң маанилүү социалдык институт пайда болот. Бул үй бүлө. Туура коюлган үй бүлө, туура коюлган кадамдар бул өмүрдүн аягына чейин чоң таасирин берет да. Бул бирден бир чети. Мына дал ушул биринчи НИТ категориясында биринчи көйгөй деп алдык. Экинчиси бул мүмкүнчүлүгү, ден соолугу чектелген жаштар. Өзгөчө мамилеге муктаж жандар, ЛВЗ жаштар деп атабыз. Биз вот сизден деле суроо берсек болот да. Сиз канчалык деңгээлде көрөсүз аларды? Коомдук жайларда жүрөбүз, кафелерде жүрөбүз. Сиздин ошолор көрөбүзбү көп ошол жаштарды? Же болбосо сиздин тааныштарыңыз көппү? Канча адамды сиз эсептеп бере аласыз? Статистика боюнча бул 60 миңден көп. Бирок бул статистиканын негизинде да. А бирок статистика кабылбаган жаштар бар да, өздөрүн ошол категорияга киргизгиси келбеген жаштар бар. Алардын саны канча дегеле бекинишет. Өзүн дискриминация коом тараптан, өзүн бир толук кандуу жаран катары эсептебегени бар. Экинчи жагынан мүмкүн биз тиешелүү деңгээлде кам көрө албай жаткандырбыз. Ошон үчүн биз алып чыга албай жаткандырбыз. Бул экинчи чоң көйгөй жаштарга тиешелүү. Деген менен алардагы баягы жаштар өнүгө турган, балким өлкөнүн эртеңки бир чоң келечегинин нээси ошол. Албетте. Биздин толук кандуу жаран катары кабылбаш керек. Үчүнчү көйгөй бул биз эки маселени бир кемиттик. Бул суицид, өзүнүн жанын кечүү, анан кыз ала качуу деп атабыз да. Мына экини чоң бир киргизип койдук. Башында айтып бербедикпи? Маселени туура коюп алыш керек, ар нерсени өзүнүн аты менен аташ керек. Чечүүгө биз жолдорубуз дагы так анык болот да. Издегенге. Мына суицид маселеси эмнеден чыгып атат? Көбүнчөсү бул биздин категорияда, бизге тиешелүү жаштар, жана жаштын негизинде болуп атат. 14 жаштан 28 жашка чейин биздин мыйзам боюнча жаштар. Дал ушул аралыкта ушул өзүнүн жан кечүү эң көп болот. Эмнеден? Түшүнбөстүк маселелерден келип чыгышы мүмкүн. Ата-энелер бизге көбүнчөсү улуулар көп учурда баягы түшүнбөгөнгө алып барып атпайбы? Эми биздин учурда андай жок эле, силер телефондон башкары чыкпайт деп. Азыр поколение Z деген бар. Бул жаңы муундагы жаштар. Алардын түшүнүгү башка, алардын ойлонгону башка. Алар биз бир маалыматты обработка бир күн кетсе, алар 1 саатта чечимдери менен чыга турган ушундай бир потенциал жогорку, өзгөчө бир толкунда келип аткан жаштар да, Z поколение. Мына ата-энелер менен буларды түшүнүш керек. Бул жаштардын ою мындай. Бизге түшүнүш керек, кабыл алыш керек, багытташ керек да. Z поколение дегениз жана өзгөчө ылдамдыкта бараткан жаштар, деп түшүндүрсөк болот. Эң акыркы биз мисалы буга чейинки X поколение 80-жылдын өйдөсү, биз Y поколениебиз. Эми мына 2000ден үстүлөр Z поколение. Алар үчүн көп маселелерди мисалы оюндар менен түшүнүп алыш мүмкүн. Ошол эле виртуальный жашоо менен көбүрөөк түшүнүп алыш мүмкүн. Бул биздин подход болуш керек да. Алардын ар кимдин өзүнүн тилинде сүйлөш керек да. Орус таптап келип алып эле же американист таптап келип алып эле кыргызча сүйлөй берсек эмне чечилет? Диалог элементардуу жок. Мына кийинкиси кыз ала качуу деп атабыз. 5 жылдын ичинде 1000ден ашык мындай катталыптыр да. Мына катталбаганы канча? Албетте биз бул нерсени экинчи жагын кабыл алыш керек. Бул биздин салтыбыз. Илгертен бери жакшы эле келген, бири-бирибиз менен баягы түшүнүү маселелери, баягы договор да мындай айтканда. Бирок ошол эле учурда күч менен колдонулуп, мындай алып качып кетип аткан фактыларыбыз азайбай атпайбы? Бирок ошол кыздардын биз баягы физикалык кордук көрбөсө дагы, ал билими, карьерасын өстүрүү бир коркунучу калып атат да, өздөрүнүн реализация кылганга, өздөрүнүн баягы жашоосун орнотуп алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калып атат. Бул өзгөчө көңүл буруш керек нерсе. Күчтүү аялдан күчтүү гана ушул даярдыгы жакшы эркектер, балдар төрөлөт. Көп деле эркектин бул биологиялык изилдөөдөн көп деле мындай таасир бербейт экен да. Эркек бузулса эл, аял бузулса алам бузулат. Ошондой экен да. Анан бул нерсеге тетиги буга чейинки мына Сингапур кереметинин ээси Ли Куан Ю дагы өзгөчө маани берген экен. Бул тарыхта турат. Өзүнүн элине билими бар, күчтүү аялдарга үйлөнгөн эркектерге бул ошончолук бир жеңилдиктерди берген экен. Себеп дегенде күчтүү аялдан ачыгын айтканда эркектер көп деле мындай коркобуз да. Анан чечим каала албайбыз, өзүбүздү алысыраак сезип калабыз. Бизде ушундай да, баягы бул биздин жаратылыш. Бирок ошол Ли Куан Юнун кызыкчылыктары менен, баягы выгодалар менен ушул нерсеге алып барган. Жыйынтыгында мына бир муун алмашты күчтүү адамдар төрөлүп, өлкөнү алмаштырып сала алышпайбы?
мына биз 30 жылдын ичинде кандай болуп ачылды? Сингапур багыт ачылганда боюнча- элдин баары таң калып. туура айтасыз. 3 багыт боюнча мына биз эл аралык өнөктөштөрдөн айттык, мындай чогуу бирге иш алып баралы. Сунушуңарды бергиле. Бул биринчи багыт, биргеликте пилоттук иш-чараларды биздин колдообуз менен ишке ашыралы. Экинчиси, үчүнчүсү жеке секторлор менен, мына частный секторлор менен, мына биздин бизнесмендер менен, компаниялар менен иш алып баруу тажрыйбасын бизге мындай көрсөткүлө, то есть жардам бергиле. Дүйнөлүк тажрыйбада кандай жүргүзүлөт? Себептен саясат маселеси, репутация маселеси, пиар маселеси болуп атат да. Ушул тармактар боюнча жардам, көмөк көрсөткүлө деп биз мындай ачык диалогко чакырдык. Анан консультативдик кеңештин жобосун аныктадык. Кудай буйруса ошону дагы эме өздөрүнүн сунуштарын эске алуу менен биз жакында ошол жобону бекитип, толук кандуу ушул өнөктөштөр менен иштей турган консультативдик кеңешти буйруса жандандырабыз, анан жүргүзөбүз. Саязбек сиз айтып атпайсызбы, сунуштар келет деп. Анан ошол сунуштарды дагы бир электен өткөзөсүздөрбү? Кайсыр деңгээлде биздин айтып атпайбызбы, жаштардын азыркы кандай болуп калыптануусу эртең өлкөнүн ошондой бүгүнкү көрсөткүч ал деген нерсе да. Анан кайсы бир тараптын кызыкчылыгы же болбосо ошол нерселер кирип кетпейби? Бул өтө чоң коркунуч. Туура айтасыз. Бизде мамлекет тараптан биздин өзүнүн курс бар. Биздин өзүбүздүн багытыбыз бар, конституция бар. Конституциядан сырткары биздин жаштар саясаты боюнча жаштар саясаты боюнча биздин мыйзамыбыз бар. 20-30 жылга чейинки ишке ашыруучу концепциябыз бар. Мына жаңы кабыл алынган адеп ахлак руханий дене тарбия боюнча президенттин жарлыгы, анан кыргыз жараны ушул концепциясы бар да. Мына биз ушул документтер, биз жаштар саясатында ушул документтердин элементтерин менен алкагында биз жаштар саясатын жүргүзөбүз. Биздин концепцияга туура келген, биздин Кыргызстандын жаштарынын көйгөйүн чече турган маселелердин баарына ачыкпыз. Ал эми албетте сүйлөшүүлөрдүн негизинде, жанагы репутациялык мааниде, жана башка бир саясий кызыкчылыктар болуп кала турган мезгилдерде биз албетте сүйлөшүү жолу менен өзүнүн нугуна салабыз. Кыргыз жараны ачыкпыз деген ойда. Кыргыз жараны долбоорун айтып калдыңыз. Кыргыз жараны боюнча деги эле ошол концепцияда жана көргөзүлгөн кыргыз жараны кандай дейбиз, үлгүсүнө жаштарды бир алып барууга канча жыл кетет деп ойлойсуз? Эми бардыгы бул биздин мындайда жоопкерчиликтен, биздин канча нерсени канчалык түрдө бир мамлекеттик машинаны кыймылдатып, канчалык деңгээлде жогоруда айткандай бир катуу жумуш жүргүзсөк дагы, эгерде биз ошол нерсеге туура көңүл буруп, ошол нерсени кабыл алууга эгер даяр эмес болсок, менимче жумуш жүрө берет ушундай эле, акырын кете берет. Бирөөнү өзгөрткөн өзүң өзгөрткөн батыраак да негизи. Ошол негизинде биз болушунча туура чечимдерди, жаштарды тандоого мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип отурсак, мүмкүн 10 жылдап өткөн процессти азыркы заманда может 1-2 жылда ишке ашырып кетмек.